Дуалдарга жана тосмолорго чыгууга тыюу салынат. Урматтуу жалпы футбол меймандары, адыктан келиңиздер, баарыбыз дал ушул эрежелерге. Нурбаткенде бир гана оюнчу старттык курамда алмашкан болчу. Нурбаткен тууралуу кийинчерээк айтабыз. Азыр болсо алга командасы мына ышкырык жаңырып беттеш башталды. Мына бурчтан чыгаруу, алыскы бурчка көтөрүлдү жана аябай анттын ичинде мына ушул жерден Азамат Өмүралиев өнөктөшүнө таш Субановтар азыр алыстан сокку сейф. Мына Кутман Кадырбеков сейф жазады. 90 сантиметр. Мурали Махмедов тереңден Иньестанын стилинде пас чыгарды. Алан Короев дарбаза бош болчу. Колу менен топту кайтарды дейт. Алан Короев бирок Жамшит Кабуловго топту өткөрүп берди. Жана Короев кайрадан өзү ачылып атат. Бирок азыр кандай ыңгайсыздык жаралды. Кутман Кадырбеков үчүн Мурталипов борбордук коргоочу карасаңыздар азыр кандай аралыкка чейин келип атат. Бул алганын туюк коргонууга өтүп калгандан. Азыр болсо кандай керемет мүмкүнчүлүктү кетирди Антон Землянухин. Дарбазачы менен 1-1 чыгып барган болчу. Азыр макул болгон жок. Антон Землянухин Кабуловду азыр жазгырып Кадырбек Шаарбековго жана Шаарбековдун соккусу. Жана бул жерде болсо албетте Баястан берип атат. Азамат Өмүралиев оң тараптан кирип барууда. Азаматка каршы 2 оюнчу жана чыгарып берүү. Бул жерде Алан Короевдун дарегине ийгиликтүү болгон жок. Ага кетирген, бирок андан кийин оюнга кайрылып келишине көп убакыт кеткен. Азыр кандай сонун мына чабуул ушул жерден албетте голго айланды. Азыр болсо тереңден сонун пас. Жана сокку засканга мүмкүнчүлүк. Кайсыл тарапка кетти топ? Таң калыштуу. Караңыздарчы. Дарбазага параллелдүү түрдө кетип калды. Алга 1-1 чыгып келди. Жана гол эмес. Кадырбек Шаарбеков ошентип топту өтө жай узатып алды. Эки тарапта тең, демек чабуулдагы өздөрүнүн өнөктөштөрүнө каршы. Азыр болсо дарбазачы менен 1-1 чыгып келди. Топту бир аз алысыраак кетирип алды. Караңыздарчы, топту алысыраак кетирип алганы ошентип голду жараттı. Азыр болсо Макинденин соккусу. Ал эми Маматхонов ушул жерден идеалдуу сейфти жасап кетти. Жер аркылуу пас. Жана дарбаза бош болчу. Бирок ага жеткирбей ышкырык жаңырды. Бул сокку эсепке алынбайт. Макиндин мүмкүнчүлүк бар. Аралыкты кыскартып келди. Өтө кечикти, бирок топ дагы деле Нурбаткенде. Чындыгында бир караганда кимге топ тийгени дагы так байкалбай калган. Офсайд жокпу? Офсайд жок. Алан Короев сокку жакынкы бурчукка. Ал эми эреже бузуу жок сыяктуу. Убакыт деп атат. Урматтуу көрөрмандар, бул жерде убакыттын бүткөнү тууралуу ышкырык экен, эреже бузуу эмес. Ошентип бул беттеш Нурбаткен алга оюну 0-0 эсебинде тең чыкты. Жана бул ирет дагы упайларды Нурбаткен менен алга ошентип бөлүшүп алды.